сот системада азыркы учурда эң негизги болуп эсептелген бул сот автоматташкан системасы болуп эсептелет. Бул системанын негизги багыты ушул соттордун иштерин, бизнес процесстерин автоматташтыруу жана соттордун арасында ушул иштерди автоматтык түрдө бөлүү, автоматтык түрдө график түзүү жана иш кагаздарын электрондук форматка өткөзүү болуп эсептелет. Азыркы ушул система Кыргызстан боюнча бүт соттор менен орнотулуп, бул учурда Кыргызстан боюнча 2000ден ашык сот кызматкерлери жана соттор иштеп келе жатат. 22-жылга караганда 63 миңден ашык электрондук иштер каралган, а 21-жылы болсо 450 миңден ашык электрондук иштер каралып келип жатат. Сот отурумдарды аудио видео жазуу, электрондук протоколдорду өткөзүү жана ошол аудио видео фиксацияны көчүрүп берүү. Азыркы учурда 63 соттун 157 залында камтылган, анын кылмыш иштери 93 залда, жарандык иштери 53 залда жана административ иштер 11 залда камтылган. Ушул системанын биз Адилет сот тарабынан биз онлайн сот отурумдарынын системасын жасаганбыз. Бул онлайн системасы азыркы учурда 104 зал менен камсыздалып, ушул жана КСИН аркылуу 21 бөлүм камсыздалат, жана УКМКнын бир бөлүмү онлайн түрүндө сот отурумдар өткөзүп келет. Бул системада дагы азыркы учурда кичине көйгөйлөр бар. Бул биринчиси ушул жанагы жабдуулардын жетишсиздиги жана адистердин жетишсиздиги болуп атат. Кайсы жерде ушул эме жанагы КСИН жактан азыр ушул вопрос болуп атат. Аларда ошо биз жабдууларыбыз жетишпейдиктен, адистерибиз жоктугунан алар ичине аларда көйгөй болуп атат алып тараптан. Биз тараптан бул баардыгы даяр. Сот отурумдар тууралуу кыскача маалымат берип кетсек, микрофон атайын камера менен жабдылган. Бул атайын камера менен артыкчылыктары 360 градуста таптап, 360 градус зал полностью таптылат, тартылбай калган жери жок. Программалык камсыздоо негизинде 3 бөлүккө бөлүнөт. Судьяларды кыймыл аракетин таптап, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк сот отурумун катышуучулардын кыймыл аракетин таптап, үчүнчү бөлүк сот отурумунун катчысынын кыймыл аракетин таптап. Башында бул зал коопсуздук багытында эметилген, азыр болсо аудио видео көзөмөл залын өткөрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Микрофондор ар бир судьянын алдында, анан сот отурумунун катышуучуларынын алдында, сот отурумунун катчысынын алдында орнотулган.